Wa min şaraitiha al-khutbatu qabla as-salati. Jana cuma namazının şartlarından namazdan astında, namazdan murun hutba oku. Bayqaганыңыздар да билесиздер, бардыгыңыздар cuma namazga барсаңыздар, имам хатип cuma namazdan murun çıkıp minbarga çıkıp hutba okuyt. Mına ошол hutba oku bul şart. Egerde hutba okubay turup, cuma namaz okula turgan bolsa, cuma namaz durus bolbой kalat. Бұл шарт, сөзсіз түрде табылыш керек. Бұл дагы ошол вакыттын ичинде табылыш керек. Пешин намазы вакыты киргенден кийин. Андыктан эгерде бир адам чак түштө, же чак түштөн мурун хутбаны окуп алып, кийин анан пешин вакыты кирип, анан жума намазды окуй турган болсо, ал дурус болбой калат. Хутба дагы пешин намазынын вакытынын ичинде табылыш керек. Бұл шарт, сөзсүз түрдө. Анан ошол хутбанын шарттарынын бири ошол жерде жума намаз милдет боло турган адамдардын катышуусу зарыл дейт. Имам өзү жалгыз болуп хутба окуй турган болсо дурус болбойт дейт алымдарыбыз. Албетте талаш бар, бирок китептерде алал асах эң туура пикир, ошол дурус болбойт деп айтылган жерлер бар. Ошондуктан жума намазда ошол имамдан тышкары дагы бир канча адам, мисалы хутба окуп жаткан кезде имамдан сырткары дагы бир канча адам ошол жерде отурган болсо, ошондо ошол хутба болуп эсептелет, андан кийин жума намазды окусаңыз дурус болот дешет да. Яхтубул имаму хутбатайни яфсилу байнахума биқадатин. Имам эки хутба окуйт. Эки хутба дегенне ошо пешин намазынын вакыты киргенден кийин байкаганыңыздар да имам турат да хутбаны окуп, анан бир отурат. Отуруп анан кайра турат. Мына ошол эки хутба болуп эсептелет. Ал экөөнүн ортосунда бир каада менен эмне кылат? Ажыратат. Кичине бөлүп коет. Бир Асыр сүрөсүнүн өлчөмүнчө дейли, мөөнөтүнчө. Асыр сүрөсүнө окуганга айталы бир 20-30 секунд кете турган болсо, ошо бир 20-30 секунд ажыратат да, андан кийин экинчи хутбага турат. Мына ошондой ажыратуусу бул сүннет амалдардын катарына кирет. Ва яхтубу qa'iman ala tahharati. Тик турган абалда даарат менен хутба окуйт дейт. Бул жерде китептин жазуучусу дагы хутбанын башка эки сүннөтүн азыр баяндап жатат. Бир сүннөтү тик турган абалда окуш керек. Андыктан эгерде отурган абалда окуса макрух болот деп төмөндө келет. Анан экинчи сүннөтү даарат менен окуш керек дейт. Ошол экөө теңи булар сүннөт болуп эсептелет. Fa in iqtasara ala zikrillahi jaza. Инда Аби Ханифата рахматуллахи алейхи. Демек эгер хутбаны бир Аллах Тааланы эскерүү менен эле чектеп кое турган болсо, мындайча айтканда алхамдулиллах деген сөздү айтса, хутба окуу ниети менен Абу Ханифанын көз карашы боюнча фарз ордуна келет, дурус болот дейт. Мына ушул маселеде хутбанын эң аз өлчөмү тууралуу Абу Ханифа менен шакирттердин ортосунда кайчы пикир бар. Азыр Абу Ханифанын пикирин айттык. Бир тасбих, мисалы ла илаха иллаллах, же алхамдулиллах, же субханаллах деп ушул хутба окуу ниети менен ушул сөздөрдү айта турган болсо, хутбанын фарзы ордуна келет болот. Бирок макрух танзихи болот. Ушуну эстен чыгарып башыбыз керек. Себеби бир канча сүннөттөр бар, ошол сүннөттөрдү таштаган болот. Ва qala la budda min zikrin tawilin yusamma khutbatan. Эки имамдын көз карашы боюнча, айтуусу боюнча бир хутба деп атала турган узун зикир керек дейт. Дайча айтканда бир эле тасбих айтып коюу, же тахмид айтып коюу, Кудай Таалага мактоо айтып, же субханаллах, же алхамдулиллах, же ла илаха иллаллах деп коюу эле жетиштүү эмес дейт. Узунураак болсун дейт. Ошо хутба деп аталсын дейт. Элге кайрылуу деген сөз келип чыгыш керек дейт жыйынтыкта. Ошондо гана дурус болот дейт. Fa in khataba qa'idan aw ala ghayri taharatin jaza wa yukrahu. Андыктан эгерде отурган абалда же дааратсыз хутба окуй турган болсо, болот, бирок макрух болот. Болот, бирок макрух болот. Жана жокоруда айтканыбыздай, тик турган абалда хутба окуу сүннөт болгондуктан, даарат менен окуу сүннөт болгондуктан, бул ошол сүннөттү таштагандыктан эмне болот экен? Макрух болот. Бул жерде китептин жазуучусу бир 2-3 хутбанын сүннөттөрүн баяндады, андан сырткары дагы сүннөттөрү бар. Аларды ошол китебиңерге, тетрадтарыңарга жазып алсаңыздар жакшы болот. Биринчи сүннөт жана аталгандардан тышкары. Имамдын коомго жүздөнүүсү. Имам минбарга чыккандан кийин, ошо хутба окуган кезде коомго жүздөнүш керек. Бул сүннөттөрдүн бири. Экинчиси, хутбанын астында купия, аузу биллахи минеш шайтонир ражим деген сөздү айтуу. Купия айтуу сүннөт. Бизде кээ бирлер чыгат да,
Дароо эле аузубиллахи минашшайтонирражим бисмиллахиррахманиррахим үнүнө айтып баштайт. Бул ошол сүннөткө каршы болуп калат. Ошон үчүн купия эмне экен? Аузубиллахи минашшайтонирражимди айтуу сүннөт болот. Үчүнчүсү ошол хутбаны коомго, жамаатка угузуу, башкача айтканда ошол үндү чыгарып, ошол коом уга турган деңгээлде хутба окуу. Бул да эле сүннөт амалдардан. Төртүнчү дагы сүннөттөрдүн бири ошол хутбаны баштаган кезде бир Аллах Таалага шүгүр, мактоо айтуу, хамд айтып баштоо. Ошол хутбаны байкасаңыздар, имамдарыбыз ордунан турган кезде Алхамдулиллах деп башташат. Аузубилlah мен бисмиллахны купия айтуу, купия айтып эң биринчи жария айта турган сөзү эмне экен? Кудай Таалага алкыш, мактоо, шүгүр айтуу менен башталат. Ошол дагы сүннөт. Андан кийинки сүннөт ошол хутбада эки шахадатты айтуу. Ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деген сөздү айтуу дагы ошол хутбанын сүннөттөрүнөн. Андан кийинки сүннөт сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу. Ошол хутбада пайгамбарга салават айтабыз. Андан кийинки сүннөт элге кайрылып насаат, үгүт насаат айтуу. Бул да эле хутбанын сүннөттөрүнөн бири эсептелет. Андан кийинки сүннөт ошол хутба окуган кезде Кур'ан окуу. Эч болбосо бир аят окуп коюш керек болот немеде, хутбада. Андан кийинки экинчи хутбада кайра отуруп турганыбыздан кийин кайра Аллах Таалага хамд айтуу, мактоо айтып, даңазалап, андан пайгамбарга салават айтууну кайра кайталоо. Кыскасы биринчи хутбада дагы, экинчи хутбада дагы Аллах Таалага алкыш, мактоо, шүгүр айтып, пайгамбарга салават айтканыбыз сыяктуу эле экинчи хутбада дагы дал ошол нерсени кайталашыбыз керек болот. Андан кийинки сүннөт жалпы момун мусулмандардын, ыймандуулардын акында дуа кылуу. Эми эң акыркы андан кийинки сүннөт ошол эки хутбаны биз жеңилирээк кылышыбыз керек. Баягы муфассал деп коет. Муфассал дегени бул Кур'андын акыркы 7ден 1 бөлүгү. Башкача айтканда Хужурот сүрөсүдөн ылдый. Хужурот сүрөсүдөн ылдыйгы эң узун сүрөлөрдүн өлчөмүнчө болуш керек. Андан узарып кете турган болсо макрух болуп калат. Кээ бир жерлерге барсак, аябай эле узун кылып коюшат да хутбаны. Мисалга неметет, хутбаны арабчасын айтат, андан кийин кыргызчага кирип кетип, бир канча минутка чейин адамдардын мындай кыжалат кылып коет да, узун кылып ийип. Ошол нерселер макрух болуп кетет. Адамдар бираз тажатып коет. Ошон үчүн хутбанын сүннөтү не экен? Жанагы Хужурот сүрөсүнөн ылдый болгон сүрөлөрдүн эң узун сүрөлөрдүн мөөнөтүнчө болуш керек. Ошонун узундугунча болсо, ошол сүннөт болот. Андан ашып кете турган болсо макрух болуп эсептелет.